керек, өтө зарыл. Экинчиден, Чынара Боронбаева активист. Ал 20 жылга жакын убакыт аралыгында тынчтыкты куруу, гендердик өнүгүү жана укук жаатында иш алып барат. Бул ирет Чынара айым Фергана өрөөнүнүн аялдарды климаттын өзгөрүшүнө туруктуулук, адаптация жана тынчтыкты куруунун алдыңкы катарында аттуу долбоордун алкагындагы регионалдык тренингке активдүү катышууда. Суу пайдалануучулардын негизги сунуштарын негизинде тандалып алынган негизги көйгөйлөрдү колдоого алууга пландаштырып жатыптыр. Анан биздин фонддагы ушул жергиликтүү эл менен иштешип, ошо элден көтөрүлүп чыккан маселелерди чечилишине өзүнүн салымын кошобуз деп пландап атабыз. Окутуу программасы негизги жергиликтүү элди комплекстүү камтуу форматында өткөрүлүп, 2 күндүк тренингди камтыйт. Биринчи күнүндө жарандык коом уюмдарынын, аялдар уюмдарынын жана жергиликтүү активисттердин өкүлдөрү үчүн өтөт. Ал эми экинчи күндө болсо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, айыл өкмөттөрүнүн, жергиликтүү кеңештердин жана башкаруучулук кадрлардын өкүлдөрү үчүн өтөт. Суга суу өтө курчума немеде турат да. Кожарык каналдан суу келбейт. Келген чакта 1 саат 2 саатта токтойт. Сайдан суу чыкпайт, же башка скважиналарда жараксыз болуп иштен чыккан. Бунун иштен чыккан себеби кароосуз калып, бесхоз болуп, акча бөлүнбөй, суулар чыкпай калган. Ошон үчүн биз мына проон немесине келип катышып, проондун берген акчаларына 2 скважина чыгарууга эме кылдык. Бул натыйжалуу болот деген ойдомун. Долбоор проон тарабынан биоэкологиялык кыймылы менен биргеликте ишке ашырылууда. Дал ушундай тренингтер Баткен жана Жалал Абад областарында да өткөрүлөт. Ош шаарындагы тренингте Ош облусунун Кара Суу жана Нокат райондорунун, Отуз Адыр, Папан жана Кулатов айыл өкмөттөрүнүн жамааттарынын өкүлдөрү катышууда. Мындай формат жергиликтүү башкаруунун формалдуу түзүмдөрү менен катар жергиликтүү маселелерди чечүүгө активдүү тартылган жарандык коом өкүлдөрү менен иштешүүгө мүмкүндүк берет. Көпчүлүгүнүн түшүнүгү боюнча Папан айыл өкмөтү Акбуранын башы деп көбү жакшы кабыл алышат, бирок Акбура дайрасы айылдын ортосунан алып өткөн үчүн суугат жерлерге суу жетпейт. Айылдын ортосу менен өтүп кеткен үчүн. Ошон үчүн биздин суу тартыштыгы өтө көйгөйлүү маселе деп. Глобалдык маселе да айгырсак боло берет. 2 күндүк окуудан тажрыйбасынын жыйынтыгы менен биз аял башыбыз менен чыгып көтөрүлсөк болот экен. Көбүрөөк маанилүү бизге экен, негизги сууну коротуш керектүүлүгү бизге экен. Иш-чаранын негизги максаты жергиликтүү жамааттардын климаттык факторлорунан улам келип чыккан конфликттерди, өзгөчө сугат суу ресурстарын башкаруу жаатындагы талаш-тартыштардын алдын алуу жана жөнгө салуу мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө. Климаттын өзгөрүшү, суу ресурстарынын азайышы жана ирригациялык системаларга болгон жүктөмдүн өсүшү шартында сууга жетүү жана аны бөлүштүрүү маселелери барган сайын социалдык чыңалуунун жана жергиликтүү конфликттердин булагына айланууда. Тренингтерди уюштуруу бул баягы маалыматты таратуу, окутуу, климаттын өзгөрүшү эмне, кандай гендердик маселелер чыгып атат, кандай тынчтык маселелер чыгып атат климаттын өзгөрүшүнөн улам, ошонун ичинде кандай суу маселелери чыгып атат. Ошол маселелерди көтөрүү, талкуу жана бир чечимдерди иштеп чыгуу да маселе. Программанын алкагында климаттын өзгөрүшү, тынчтыкты куруу жана гендердик өнүгүү ортосундагы өзара байланыштарга өзгөчө көңүл бурулат. Катышуучулар сууга жетүүнү техникалык же чарбалык маселе катары эмес, тынчтыктын, социалдык биримдиктин жана жамааттардын туруктуу өнүгүүсүнүн фактору катары карашат. Ошондой эле аялдардын сугат суу ресурстарын башкарууга, чечим кабыл алуу процесстерине жана жергиликтүү чыр-чатактардын алдын алууга катышуусуна өзүнчө басым жасалат. Катышуучулар сугат сууну пайдаланууга байланышкан кырдаалдарды талдап, конкреттүү жамааттардын шарттарына ылайыкташтырылган колдонмо чечимдерди иштеп чыгышат. Программа көйгөйлөрдү биргелешип талдоо жана туруктуу чечимдерди иштеп чыгуу боюнча практикалык көндүмдөрдү калыптандырууну көздөйт. Долбоор аялдар тынчтык жана коопсуздук күн тартибине Кыргыз Республикасынын гендердик теңчилик жана климатка адаптация болуу үчүн улуттук артыкчылыктарына шайкеш ишке ашырылып, Фергана өрөөнүндө сугат суу ресурстарын башкаруунун туруктуу, инклюзивдүү жана тынч моделдерин калыптандырууга багытталган. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.